Амансыздарбы? Дал ушул менин артымдагы жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн биринчи кабатынан сатыла турган бизнеске ылайык имараттар бар. 3 бөлүк 60 квадраттан 180 квадратка чейин. 3 бөлүк туугандар. Бардыгын бириктирип бир адам алса дагы болот. 60 квадраттан бөлүп алса дагы болот. Азыр кирип сиздерге көрсөтүп беребиз. Датка Грант курулуш компаниясынын Алымбек Датка турак жай комплекс экен. Юго-Востокто Татан соода борбору Макскомдун жанында жайгашкан. Татан Датка Макскомдон өткөндөн кийин мына бул жакта көрүп турасыздар. Жана Дархан деген мончо бар. Ошо мончонун жанынан эле мурда барбол ишканасы болчу. Оң тарапка бурулуп киресиздер. Мына бул көп кабаттуу үйдү Сапат Глобал курулуш компаниясы курган. Ушул эле жерден бул жака бурулабыз, төрүрөөктө турат. Ошол маңдайдагы көп кабаттуу үйдүн биринчи кабаты. Эми Аскар Шакиров көчөсүнөн көп болсо бир 70 метр ичкери кирет. Ушул үйдүн биринчи кабаты. Эми бизнеске ылайык. Бизнеске дегенде эми көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабаты эмнеге иштейт? Көбүнчө дүкөндөргө, кеңселерге, клиникаларга, мисалы клиника дегенде тиш дарылоо клиникасы, медицинаны башка багытындагы клиникалар, массаж борборлору, чаш жасоочу, бет жасоочу, кол жасоочу бүт ушу салондор үчүн иштей турган объект болот да. Келиңиздер, биз азыр бул жака уруксат алганбыз. Кирип бир катар көрсөтүп берели. Азыр бул жерде курулуш иштери жүрүп атат экен. Мына ушул үйдүн астыңкы кабаты. Келиңиздер, бир аз ылдыйракка түшүңүздөр. Бул жерге келгенде мына көрүп турасыздар, сол жактан эсептей турган болсок, сол жактагы төрдөгү коммерциялык имараттар уже ал жак сатылыптыр. Ал эми мына ушул ортодогу имараттагы сатылыптыр. 60 квадраттык сатыла турган имараттар ушул жерден башталат. Мына караңыздар. Чек арасы мына ушул диафрагма тумба деп коебуз, ушул жерден башталат. Мына ушул жерден башталат. Мындайга узунунан кетет. Мисалы 60 квадраттын бир жак чекеси, чек арасы ушул жер болсо, мына жерге келет, түз. Андан нары өтөт. Мына чекеге чейин келет. Ошондо узундугу 10 метрдин тегерегинде. Ал эми туурасы 6 метр чыгат. Мисалы мына 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6га 10, 60 шарчы метр дегенди түшүндүрөт. Ошондо мына ушул турган тумба түркүктөрдүн ортосу 60 шарчы метр. Бул жер бир коммерциялык имарат. Андан кийин мына бул жер, мына көрүп турасыздар, ушул жер мындайга. Бул жер дагы ушу 60 шарчы метр болот. Мына ортодогу гана түркүктөргө чейин, ортодогу. Нар жагы коридор болот, аны түшүндүрүп берем. Бул жер дагы 60 шарчы метр чыгат. Андан кийин 3-чү 60, мына ушул 6 түркүктүн ортосу. Мына ушул жерге чейин келип такалат. Мына ушул жерге чейин. Ошондо бул жерден баштап бул жака түз, ушу чекеге чейин 10 метр, кайра эле наркыга чейин 6 метр, 60 шарчы метр чыгат. Эми үчөөнү кошуп эсептегенде бул жагынан 10 метр, бул жагынан болсо 6дан үчөөнү эсептегенде 18 метр болуп калат. Жалпы үчөөнү кошуп эсептегенде 180 шарчы метр. Бул эми туугандар мындай ортодо кийин бая бөлүнүп кете турган болсо дубалдар урулат, бөлмөлөр ортосундагы дубалдар. Алар чыгып кете турган болсо анда чоң эле бир 200 шарчы метрдин тегерегинде аянт болот бул жер. Анан туугандар бул жерде бир эле ошо 60-60-60-дан 180 шарчы метр эмес, андагындагы көбүрөөк, андан дагы чоңураак кылганга мүмкүнчүлүк болот экен. Анткени мына ушул ортодогу түркүктөн наркы түркүккө чейинки мына бул катар узунунан мындайча айтканда коридор болот экен. Коридор. Проект боюнча ушундай экен. Эми коридорду бир аз кичирейтип, долбоор боюнча. Мына бул түркүктөн жок дегенде 1 метр, 1,5 метрге чейин кошуп, коридорду бир аз кичирейте турган болсо, анда бул жактагы 60 шарчы метр, 6 метр кошула турган болсо, 66, жок дегенде бир 70 шарчы метрге чейин ар бири чоңойот. Ошондо 70 шарчы метрге чейин чоңойто турган болсо, 70 болуп калат. 210 шарчы метр болуп калат да жалпы. Ушул туугандар, бул жер эми бөлүп төлөөгө дагы сатылат. Шашылыш сатылып атат туугандар. Ушу курулуш компаниясынын жетекчилиги азыр биз менен байланышып, ушул жерди бүт көрсөтүп берди. 1 шарчы метрини
накталай боло турган болсо $1000 сатууга коюп жатат. $1000. Эгерде бартер алмашуу жолу карала турган болсо, анда $1100 1 чарчы метр болуп калат. Анан вариант дегенде автоунак, эски батирлерден, жер участоктордон, үйлөрдөн бир сунуштап көрсөңүздөр, балким алмашууга варианты келишилип калышы мүмкүн да. Буюрса 2026 ушу биринчи кварталдын аягы, экинчи кварталга бүтүп калат, бул жер ушу тапшырылат деген максаттары бар экен. Ушул туугандар, эми сүйлөшүп көрүңүздөр. Албетте бөлүп төлөө дегенде 1 жылга чейин бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берет экен. Баштапкы төлөм 30%, калганын 1 жылга коюп берет экен да. 1 жылда бөлүп төлөп 12 айда кутулуп кетсеңиздер болот. Аскар Шакиров көчөсүнөн кирет. Бул жагы мына дуал көрүп турасыздар үйдүн артында. Бул дуалдын нар жагы уже Таатан соода борборунун чек-арасы, ал жакта бүт ошо соода жайлары. Бул жер эми мына көп кабаттуу үйдүн биринчи кабаты, бул эми коммерциялык объект, бизнеске аябай ылайык. Бул жерге эми баягы чач тарачкана, салон мисалы, косметикалык салон, дүкөндөрдү ачса болот, тиш дарылоо клиникасын ачса болот, дагы бир башка бир нерселер сата турган дүкөндөрдү ачса болот. Айтор бул жерди көп нерсеге иштетсе болот. Азыр көп кабаттуу үйлөрдүн астына бала бакча ачууга дагы уруксат берип койбоду. Балким бала бакча ачса да болушу мүмкүн. Ушул эле үйлөрдүн жашоочуларынын балдары үчүнчү. Буга негизи баягы мыйзам жол берет. Ушул эми колдон келишинче көрсөттүк. Жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз телефон номерларын белгилеп койдук. Датка Грант курулуш компаниясы, Алымбек Датка турак жай комплекси, Ошто, Юго-Восток, Таатан жана Макском соода борборлорунун жанында. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө.